Keyinki söz Төлөбаев Балбак Зарлыковичке берилет. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, мына Балыкчы шаарында чоң проблемалар болуп атат да. Ысык көл району менен Тоң району менен чектеш жерлеринде. Ушунун ген планын, Балыкчы шаарынын ген планын карап берсеңиздер. Мисалы, жер Тоңдуку, эл Балыкчыныкы. Кантип чечерин билбей ортодо чайналып атышат да. Ошолордун ичине жана Орто Токой, Таш Сарай айылдары. Көчө күнү премьер-министрге Максат Сарбагышев айтты бул боюнча. Жанакы региональный реформа жүрүп атканда ушуну да карашыбыз керек болуп атат. Орто Токой жанакы суу гез курабыз деп атпайбы? Ошол убакта да ушул айылдын шарттарын карап коюш керек деп. Бир киши, эки киши болсо деле бул эл деми өтө кыйналып атат да ушул эки айылчы. Экинчиси, Тоң районунда Туз көл бар, баарыңыздар билесиңер, Шыпа көл бул. Ошону иштеткен иштер ушул жерди такыр карабай койду да. Антисанитария, элдерди киргизгенде элдерге шарт түзбөйт. Ушуну Ысык көл областынын губернатору Тоң районунун акимы менен кошо ушул Туз көлдөгү мындай аукционго алып чыгып, кичинекей бир мини гостиница салабы. Эми ошол тегеректетин оңдош керек да, эмне гана жерден кишилер келбейт. Андан кийинкиси мына Кыяз Молдакасымов агайыбыз кыргыз тарыхын изилдейт элек, Алматадан, Ташкенттен, Кытайдан, Санкт-Петербург архивтеринен издейт элем деп 7 миллион сом издеп таппай жүрөт. Biz азыр кыргыз тарыхы biz Санжыра деңгээлинде гана. Даанатак архивтерден алып, ошолорду изилдеп, ошону элге жеткирүү бул биздин түздөн түз ишибиз. Ошон үчүн бул Кыяз Молдакасымов агайыбызга ошол бир 7 миллион сомду өкмөт карап берсе, кыргыз тарыхынын түбүнө багы өзүбүздүн ата тегибизди, эли журтубуз каяктан кандай келгенин тактап билет элек деген ойдобуз да. Ушул боюнча да бир сиздерден сураныч, урматтуу төрага ушул боюнча өкмөткө бир тапшырма, протокол тапшырма берип койсоңуз, тарыхы жок, биз каяка барабыз эртең. Андан кийинкиси мына мектептерде, ар бир мектептерде мисалы бир эле предметти ар кандай китептерден окутуп атат да. Бул кыргыздын келечегине балта чапкандык деп эсептейм. Жаш балдардын баарын башын айлантып, бир мектепте бир адабият болсо, мисалы же математика болсо, ар бир мектепте ар башкача китептер менен окутуп атат. Ушунун баарын бирдей типке, бирдей деңгээлге алып келсек, бул мектептердеги көйгөйлөрдү чечет элек. Андан бери ушул мектептерде мугалим менен окуучулардын чатагы күчөп кетти да. Муну бир катуу тартипке салбасак, эми мугалимдер эми чынын такташыбыз керек да. Мугалим баланы уруп атабы же бала мугалимди уруп атабы белгисиз болуп атат да. Ушул жерден бана органдар менен чогуу өкмөттүн жана Министерство образования, элге билим берүү министрлиги катуу иштеп, ушуну бир азыр токтотуп калбасак, бул балына кетсе кичине кыйналып калабы дейм да. Ошон үчүн ушуга да бир көңүл бөлүп койсоңуздар жакшы болот эле. Чоң рахмат.